Саламатсыздарбы, каналдын катталуучулары, коноктору. Өзүңүздөр билгендей, биз каналыбызда орус тилин билбеген, болбосо аз-маз билген, орус чергесинде иштеп жүрүп, такыр билбегендер ушул орус менеджерге, Ваняга, болбосо Аняга, Маринага кантип оюмду түшүндүрсөм, ушул жумушту жасап атканымды кантип айтсам, ушулардын офисинде иштегим келип атканды кантип айтсам, жумуш сурап келип кантип түшүндүрүп айтсам, мен жумуш издеп атканымды, объявление боюнча келгенимди дегендерге, болбосо азыраак билип, орус тилди мындан дагы ээн эркин өрчүтсөм өзүмдүн тилимди, могу азыраак билген сөздөргө дагы сөздөрдү кошуп, сөз байлыгымды көбөйтсөм, бул сөз башкача болуп калды эле өткөндө. Аны кантип айтат экенбиз? Бул мага тааныш эмес сөз. Мисалы, топить деген сөз экен. Утопить деген эмне? Почему шоколад надо растопить? Неге баню надо натопить? Ошондой деген көп суроолорубуз бар, Мисалы, топить деген мен үчүн деле аябай оор сөз. Мен 12 жылдан бери жаттап келем орус тилин. 12 жылдан бери. Дагы деле топить деген менин эң кыйналган сөздөрүмдүн бири. Мен топить деген сөздү оруска түшүнүктүү кылып, мен өзүм айтканды билдириш үчүн мен сөзсүз ойлонуп калам. Туктоп, ойлонуп, жайдан айтам. Ошондой кыйын болгон жана приставкалар аркылуу өзгөрүп кеткен, женский род, мужской родко байланган сөздөр аркылуу өзгөрүп кеткен сөздөрдү андан ары сөз байлыгын өркүндөтүп, оңой түшүнүп, оңой кайрылуу үчүн орустарга, орусча сүйлөгөн адамга, орус болбосо делечи, ошону чогуу үйрөнүү каналы. Орусчаны кыйын билген, ударенияларын кыйын койгон, акценти жок сүйлөгөндөргө орусча үйрөтүп ийем деп аткан жок эч ким. Бул жерде эч ким мугалим эмес. Мен дагы бир жолу айтам, башка видеолордо дагы айткам, Мага катталып, мени дайыма угуп аткан менин подписчиктерим муну билет. Бул жерде эч ким мугалим эмес. Эч кимдин педагогикалык билими жок. Орусчаны укмуш сүйлөйм, сизге ушуну үйрөтүп ийем. Менден үйрөнүңүз, мен айткандай айтыңыз. Себеби мен мугалиммин деп аткан эч ким жок. Өмүр бою кичинекей кезинен эле орусча сүйлөп келип, орусчаны эч ким судай билбейт бул каналда. Айтып аткандар дагы, мен ойлойм, үйрөнүп аткандар деле подписчик болупчу. Мен дагы сиздерге окшогон эле Бишкек эмес, даже Бишкектин нары жактарынан, Бишкекке көп сааттык жол жактан келген мигрантмын, жөнөкөй эле аялмын. Мен дагы ушул жерде жөнөкөй эле жумушта иштеп аткан. Мен өмүр бою орусча сүйлөп келген эмес. Мен Кыргызстанда орус тил мугалими эмес болчумун. Кыргызстанда орус достор менен жүрүп, орустар иштеген жерде иштеп жүргөн киши эмесмин мен. Кадимкидей эле жөнөкөй эле айылдан келген, жашыраак кезимде келгем эми. Азыр мен 35тен өткөн чоң эле, мисалы, эми өтө жаш эмес айыммын да. Ошон үчүн ушул жерде сен андай экенсиң, мындай экенсиң, жакшы үйрөтө албайсың, сен мынтип айтпа да, туура эмес жагым эмнеге айтасың, туура эмес айтканды үйрөтүп атасың. Моинтип айтсаң туура эмес деп айтып калам го. Аны айтпа дегендер болуп атат да. Мен мугалим эмесмин. Бул замашка туура эмес жагын айтпаш керек деген. Бул замашка для педагогов. Я не педагог, мне можно. Мен уктумбу, телефондо кетип баратып, мен автобустамын деп айта албай аткан кыздын уктум, Я автобус деген. Мен автобусмун деп атат ошол жерде кыз. Мен ошону уктумбу, мен келип толук айта алам. Я автобус деп айтасыз, ал болбойт деп каналымдан айта алам. Себеби мен мугалим эмесмин. Мен балдарга, студенттерге, окуучуларга үйрөтүп атканым жок. Дипломумду көрсөтүп, мына жерге коюп. Мен дагы жөнөкөй укмуш орусча сүйлөбөгөн, акценти жок орусча сүйлөбөгөн эмес. Мен акцент менен сүйлөйм. Мен деле каталар менен сүйлөйм. Ошону эле өзүмдүн билгенимди, менин билген орус тилдеги деңгээлимди эле башка бирөөгө кошо үйрөтүп коюуну эле көздөп атам. Даже мен чогуу үйрөнүүнү дагы көздөп атам. Ошон үчүн менин каналымда айтылган сөздөрдү, мен өзүмдүн произношениема андаймындайга көп эле маани бербеңиздер. Мен өзүмдүн билгенимди, это то, что я знаю на русском языке, о русском языке. Ошону эле сиздер менен бөлүшүү болуп атат. Ошон үчүн кыйын билгендер, акценти жок сүйлөгөндөй, орусчаны суудай билгендер жок. Бул жака сизге, бул каналга эмес. Сиз башка мугалимдердин каналынан орусчаны кандидат наук бир нерсе дегенден үйрөнүңүздөр. Бул жакта жөнөкөй мигранттын орусча билгенин жөнөкөй мигрантка, болбосо орусчаны аз-маз билген кишиге эле үйрөтүү. 5 мүнөт болуп кетти, уже темабызды баштайлы. Өткөндө нести дегенди айтканбыз. Ошону носить деген набишать эткем. Ошону мына видео. Носить деген эки же андан ашык жолу, нары бери, бир эле жака эмес. Нары бери көтөрүүнү түшүнөт экенбиз. Мисалы, сиз могу үйдө жашайсыз. Вы носите документы на работу каждый день. Күнүгө жумушка барасыз, күнүгө сизден охрана, паспорт, регистрация, миграционка, договор с нашим работодателем деп күнүгө сурайт, Күнүгө ношу документы с собой. Мне нужно носить документы с собой. Мне нужно носить этот договор на работу каждый день. Күнүгө. Анан дагы экинчи мааниси носить деген кийип жүрүү. Одеть, надеть дегендерди түшүндүрүп айткан. Ошол видеону көрүп
койсо, көрүп туруп муну дагы бир кайталасаңыз түшүнүктүү болот. Носить кийип жүрүү, тагынып жүрүү. Он носит очки. Бир эле жолу тагынбайт да, көп жолу тагынат дайыма. Эртең менен тагынган, обедке чейин тагынат, болбосо бир күн кечке тагынат. Тагынып жүрөт, носит очки. Носит кольцо, она носит кольцо. Они носят часы, она носит часы. Саат эртең менен тагынгансыз, ошол ойдон кечинде үйүңүзгө барып чечесиз. Бир эле жолу тагынып келбейсиз, дайыма тагынып жүрөсүз. Бүгүн, эртең, бүрсүгүнү, бир жумада 5 жолу. Она всегда носит часы. Ал дайыма саат тагынып жүрөт. Она носит линзы. Очки тагынбайт, линза тагынат. Она носит линзы. Эми бул ошондо түшүндүк, носить дегенде эки же андан ашык жолу көтөрүүнү, болбосо очки, барада, усы ошолорду тагынып жүрүүнү айтат экенбиз. Көтөрүп жүрбөйбүз да, мисалы очкини, бирок ушу тагынганыбызды деле носить дей берет экенбиз. Я ношу серый рюкзак, дайыма серый рюкзак көтөрүп жүрөсүз. Анан айтасыз: я ношу только серый рюкзак. У меня 5 там дамских сумок в шкафу, но я ношу только серый рюкзак. Мен видеода көрсөттүм го, я ношу вот этот синий рюкзак, а у меня в шкафу сумок 4 дамских, но я ношу синий рюкзак. Ты носишь линзы, он носит усы, она носит кольцо, она несет кольцо деп айтсаңыз, баягы шакекти алаканына салып алып көтөрүп келатат деген маанини билдирип калат да. Она несет усы десеңиз, чаптамай мурутту көтөрүп алып келатат дегенди билдирип калат, мааниси өзгөрүп. Ошон үчүн сөзсүз носит усы, носит кольцо. Носит линзы десеңиз, линзаны көзүнө киргизип алган кишини айтат. Көзүнө киргизип алып жүргөнчү. А несет десеңиз, нести линзы может вот этот, как продавец аптекадагычы, провизор деп коебуз, аптекада линза саткан аял может нести вам линзы, колуна алып келип алып, сизге сатуу үчүн неме көтөрүп келет да. А эгер линзаны сиз тагынып жүрсөңүз, же тиги тагынып жүрөт деп айткыңыз келсе, она носит, он носит болот. Мусулман аялдарга айтат: вы носите платок, вы же всегда носите платок деп калат. А почему вы без платка деп мисалы мага ошондой дайыма тагынып жүрөсүңөр го, жоолук салып жүрөсүңөр го дегенде. Мы носим документы с собой, түшүндүрүп айттым. Күнүгө жаныңызга алып жүргөндө, мисалы кыргызстандыктар документибизди дайыма жаныбызда алып жүрүшүбүз керек. Полиция сураганда эле мына деп көрсөткөнгө, они, это наши работники, они носят кепки с логотипом. Көп элдер иштеп атат. Мисалы Сбербанктын немеси, администратору айтып атат мына жактагы кишиге: могул биздин работниктер кепканы, биздин логотип менен кепканы кийип жүргөндөр, алар биздин работниктер дейт. Аякта көп элдер, мисалы Сбербанктан келди, ВТБдан келди, Русский стандарт, эмне банктардан келди. А наши работники носят кепки с логотипом. Логотип кийип жүрүшөт биздин работниктер, жумушчулар. Ошолор биздики деп айтып атат. Эми биягын немелер, урматтуу каналымдын катталуучулары, сиздерге жөнөкөй эле түшүндүрүп берип коеюн. Переносить, өткөндө перенести, пронести, поднести деп айтканбыз. Анда бир эле жолу экенин эле түшүндүк. Эми ошого эле нестини носить, носить туура айтайынчы, анан дагы жүгүрүп келишет экен, туура эмес, ударение коюп койдум деп. Переносить дегендерди бул ошо эки жандан ашык жолу нары бери көтөрүүңүздү эле билдирүү. Нестинин ордуна эле носить деп койсоңуз, бул кайталанат экен деп түшүнөбүз. А мааниси, приставканын кошулушу баары бирдей эле. Аман, тебе нужно переносить все стулья в зал. Баардык отургучтарды ташып чыгышың керек, Аман. Аманга 50 отургучту көрсөттү. Аман 50 отургучту 2ден 25 жолу көтөрүп барат, залга мисалы. Переносить ошондо. Кайра көтөрөт да 25 жолу. Ошол. Проносить пальто 5 лет. Ар бир кыш сайын ошол эле бир эле пальтону кие бердиңиз. Ошондо көп жолу кийип койдум деген сөз. Проносить сумку с продуктами. Мария Ивановна проносила сумку с продуктами через охрану каждый день. И никто не проверял ее сумку. Чыгып баратканда, мисалы, сумкаларды текшерет охрана. Көрсөт дейби үчүн. Анан ошондо тиги продуктларды магазинден алып урдап кетип баратса, она проносила сумку с продуктами каждый день. И сегодня ее поймали. Ее, Мария Ивановна, да. Дайыма охрананын жанынан алып кетчү эле. Проносили сумку с продуктами через турникет. Сатып алдыңыз, турникеттен алып өттүңүз. Мы в этом магазине проносили только через турникет. Уш жерден эле өт деп айтат, Күнүгө нан, чай алгана келесиз, ой, бул кыска жагы менен чыгып кетейин десеңиз болбойт. Бул турникеттин ичинен өт деп. Подносить ложку ко рту. Кашыкты оозуңузга жакындатуу.
балага мисалы үйрөтөбүз: Миша, чтобы съесть этот суп, тебе нужно подносить ложку ко рту. Оозуңа жакындатышың керек. Поднести ложку ко рту дейм, бир эле жолу жакындат. Он поднес ложку ко рту и не стал даже пробовать еду. Бир эле жолу жакындатып, жыты жакпай калды, ай деп коюп койду. Поднес. Он поднес ложку ко рту. А чтобы съесть, нужно подносить. Съесть бардык тарелкадан баарын көрүш үчүн нужно подносить. Түшүнүктүү болду деп ойлойм. Дагы бир жолу баарын толуктап чоң точка коюп коеюн, На, нести бир жолу көтөрдүңүз. Я несу бир жолу көтөрдүңүз. Носить көп жолу көтөрүү. Болбосо очки, жанагы линза, носить военную одежду, носить логотип, кепку с логотипом, ошондой. Я несу бир жолу көтөрдүңүз. Я ношу очки. Дайыма көтөрүп жүрөсүз. Ты несешь линзы, мага бериш үчүн линзаны көтөрүп келатасың. Ты носишь линзы, сен линза тагынып жүрөсүң дайыма. Они несут стекло. Мисалы, алар айнекти көтөрүп баратышат. Они носят стекла на 10-й этаж. Эки киши 20 айнек бар биринчи этажда. Ошону улам бирден көтөрүп чыгышат. Они носят стекло на 10-й этаж. Переносят, заносят, вносят, в деп кошулат, вносят, алып кирип барышат. Они вносят диван только до коридора. Коридорго чейин эле киргизип берет экен бул грузчиктер. Наркы спальняга киргизиш үчүн сиз дагы кошумча акча төлөшүңүз керек экен. Они внесут в коридор, коридорго алып киришет. Они вносят только в коридор. Булар дайыма эле коридорго чейин эле киргизип берип коет экен, нар жагы уже платный болот. Ушу менен каналыбызды, видеобузду аяктайлы. Мен мындай бүгүн кичине неме болуп калдым да. Комментарийлерге капа болупчу эми. Бирок канал чыгаргандан кийин, канал ачкандан кийин мен буга башында эле даяр болчумун. Бирок чогулуп келип бүгүн чыгып калды. Мен башында киргизген сөздөрүмө жиниңиз келбей, түшүнүү менен мейли эми деп ушул эже бир нерсени үйрөтөт эле, видеонун аягына чейин көрөйүн деп көрүп аткан болсоңуз, ошо сөздөрүмө чыдап анда сизге ыраазычылык билдирем дагы. Жакса класс басыңыз деп айтам, жакпаса дизлайк басыңыз деп айтам. Эгер катталбай эле көрүп аткан болсоңуз, подписаться кнопкасын басып, биздин каналыбыздын катталуучусу болуңуздар.